Салам баарыңа. Кандайсыңар, кымбаттуу окуучуларым? Силер менен Гүзада эжекеңер. Бүгүн мен силерге Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестин кыскача айтып берейин деп чечтим. Даярсыңарбы? Бул окуя согуш мезгилинен кийин алыскы айылда болгон. Айыл ичинде бир киши пайда болду. Анын аты Дүйшөн эле. Ал эч кимге окшобогон, өзүнүн башкача көз карашы бар адам эле. Ал адам айылдагы Таштанбек деген кишинин баласы болчу. Ал айылга келип, айылдагы балдарды, кыздарды чогултуп, мен силерге жаңы билим берем, сабаттуулукту үйрөтөм деп баштады. Албетте, айылдагы кишилер аны шылдыңдап күлүштү. Ал болсо мурунку аткананы мектеп кылып салып алды. Бирок ал ушунчалык кыйынчылык менен эмгектенип салса дагы, ал мектепке окуучуларды жыйнаш өтө кыйын болду. Ал үймө-үй кыдырып, окуучуларды жыйнап, ушунчалык аракеттенди. Дүйшөн окууга, билимге кызыгууну арттырган чыныгы мугалим эле. Анын оюнда дайыма балдар билимдүү болсо, сабаттуу болсо, эч бир жеринен кем калышпаса деп ойлончу. Ошентип анын мектеби даяр болду. Окуучулардын арасында Алтынай деген кыз бар эле. Ал башкалардан айырмаланып, бир аз жашы улуураак, ошондой эле зирек жана зээндүү болчу. Ал мектептин курулушуна да өтө көп жардам берди. Дүйшөн ага абдан ыраазы болуп, Алтынай, кел экөөбүз бир бак тигели, ал биздин билимдин багы болсун деп, сонун бак тигишти. Алтынай ушундай зирек болгондуктан окууга ынтызарлыгын күчөтүп, жакшы окуй баштады. Бирок анын жеңеси Алтынайдын ата-энесинин жоктугунан пайдаланып, аны башка бир кишиге турмушка берип салды. Окуп чогуп кыз бала эмнени кыйратмак эле. Сен андан көрө ушу үй тиричиликти үйрөн деди. Ошентип Алтынайды баары бир Дүйшөн агай куткарып келди. Жок Алтынай, сен окушуң керек. Сен окуп билим алып, Орусияга барып, Москвадан барып билим алгының. Менин билимим сага жарабай жатат деп, аны өз колу менен поездге салып узатып жиберди. Алтынай билимди көздөй аттанды. Бирок анын жүрөгүндө дайыма биринчи мугалими Дүйшөн бар эле. Алтынай Москвада сонун билимдерди алды. Чыныгы дүйнөнү көрдү. Кооз шаардын ичинде дайыма бирок Дүйшөн агайын унуткан жок. Дүйшөн агай болсо өзүнүн жашоосун улантып, айылда көптөгөн окуучуларды билим уясынан учурду. Анын жүрөгүндө окуучуларга деген ыйык сезими дайыма бар эле. Ошентип жылдар өтүп, айылга академик Алтынай Сулайманова келди. Ал келип эле агайын издей баштады. Бирок ал кезде Дүйшөн агайы мугалимдиктен чыгып, почтальон болуп иштей баштаган эле. Ал ушу менин ордумда Дүйшөн агайым отурса болот эле. Эң биринчи мектептин ачылышына Дүйшөн агайым келсе болбойт беле деген изги тилектери менен санаркап кайрадан өзүнүн Москва шаарына учуп кетти. Албетте, мугалим бул бир мөмөлүү дарак. Анын мөмөсү ар кайсы жакта өзүнүн жемишин бере баштайт эмеспи? Чыңгыз Айтматов жазгандай, азыр дагы ошол айылда Алтынай жана Дүйшөн тиккен кош терек дагы деле турат. Бул эки терек эки адамдын ортосундагы билимге, жашоого болгон көз карашты символдоштуруп турган бир образ. Ушул кош теректи эстегенде мен дайыма анын шамалга шуулдап, билимди таратып жатканын эстейм деп жазат Чыңгыз Айтматов. Ошондой эле Алтынайдын сөзүндө биз мугалимдерди сыйлашыбыз керек. Ал канчалык билим берейин деп далбастаганы менен, эгерде окуучуда талап болбосо, анда ал билим жетпейт деп өзүнүн сөзүн жыйынтыктайт. Ошентип
Дүйшөн Алтынайдын эле эмес, баарыбыздын биринчи мугалими катары эсибизде калды. Саламатта калгыла балдар.